Аршылтоону айтып, күн сайын жарык өчүп жатат деп арызданган айылдыктар менен Баткен райондук электр тармактары ишканасынын жетекчиси жолукту. Кече биздин каналга Сары Тала айылынын тургундарынын кайрылуусу жарыяланган. Анда алар кыштын кыраан суугунда электр энергиясы өчө берип, эл кыйналып жатканын билдиришкен. Азыркы күндө кыш абасында температура төмөндөп кетип, азыр биздин мемелерге электр жабдыктарга оор жүк түшүп атат. Саламатсыздарбы? Бүгүн Баткен районунун Сары Тала айылынын жашоочулары кече сайт аркылуу электр энергиянын өчүрүүлөрү боюнча кайрылуусу боюнча азыр келип эл менен өзүм жолугушуп, электр энергиянын өчүрүүлөрү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, бизде өчүрүүлөр ушундай эртең жана кечки час пик, максимум час пикте өчкөндө биз баягы ашыкча биздин электр жабдыктарга ашыкча жүк келген учурда 1 сааттан өчүрүүлөр болуп жатканын түшүндүрүп элдерге кайрылуу жасап кеттик. Бул өчүрүүлөр бул пландык өчүрүүлөр эмес, бул ошол электр жабдыктарга ашыкча жүк келген учурларда гана 1 саатка гана өчүрүүлөр болуп атканын элге түшүндүрүп айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Элдер туура кабыл алды. Бул өчүрүүлөрдүн максаты бул ушул электр жабдыктарын сактап калуу максатында ушул жөнгө салуу иш-чаралар жүрүп жатканын түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мен ушул жерден Баткен элине кайрылып кетем. Урматтуу Баткен элинин тургундары, сиздер эртең менен саат 6-дан 9-га дейин, кечкиси саат 6-дан 9-га дейин электр энергиясын үнөмдүү, саламжалуу пайдаланууга чакырып кетем. Şu işinlerge iyilik versin, zamanımız tunç olsun. Ayım şu jakşılık işlerde olup, gelecekte olup, yarın rahatın kereverel verdiğimiz, ona jakşılığın maksat sonarga jetkiler. Ona işinlerden mümkün boluşunca gelecekte atadan balağa kadar turgan nememinen işlep önüktüydü.